Менин атым Нуржан. Негизи Көлдөн болобуз, бирок Бишкекте турабыз. Келечек кооперативин 2020 жылы бир Айтурган деген тааныш кызым бар эле. Ошол маган WhatsAppка бир даректи жөнөтүптүр да. Ачсам ошо келечек жөнүндө тез кабар деген берүү экен. Атакул мырзанын YouTube'дан. Ошондо келечектин жетекчиси Эламан мырза кенен айтып берет экен, ошо келечек тууралуучу. Кантип үй алса болот, кандай шарттар менен алса болот. Анан ошондон угуп жактырдым да. Шарттары жакты, анан ойлонуп келдик. Мен биринчи эле ошо алгачкы эле көргөндө жакты, мындай ишенимдүү эле болду. Анткени андагы маалыматтар мындай жеткиликтүү экен, ишенимдүү, мындай бардык нерселер ачык айкын эле болуп турду да. Анан эч кандай мындай күмөн санап, шек санаган жокмун да. Адатта мен көп мындай бат эле ишене койбойм, бирок эмнегедир мындай ичимден жана ички сезим болот го. Ошондой мындай алдаганым жок десем болот. Ишендим. Биз 1,5 миллион сомго жазылдык. Анын 25% 375 миң болду. Аны бердик. Убагында жакшы үй, мындай оюбуздагыдай үй таба албай калгандыктан кезегибизди өткөрүп жибердик да. Өткөрүп жиберип эми алып атабыз. Биз аз эле суммага жазылдык да, 1,5 миллионгочу. Ошон үчүн мындай ал суммага жакшы үйдү табыш кыйын экен да. Чет жактардан табылат экен, Токмоктон табылат экен, бирок Бишкектин ичинен ал суммага үй табыш кыйын экен. Араң-араң таптык да. Анан чакан эле бөлмөлүү. Негизи кезекке турганда кезек бат эле келет экен, андан корккон жокмун да. Бирок ошо үй издеген кыйын экен. Бир айдын ичинде ойлогондой үйдү табыш кыйын экен да. Анан эгер кезегиңиздер келип калса, балким суммаңыздар ошол үйгө жетпей жаткан болсо, ошого чейин бир сумма топтоп, үстүнө кошуп жибергидей кылса жакшы экен да. Анан көбүрөөк суммага жазылса оңоюраак экен да. Анткени көбүрөөк суммага жакшыраак үйлөр, жакшыраак варианттар чыгат экен да. Биз азыраак суммага жазылган үчүн мындай издеп табыш кыйын болду да. Ошо биз үйдү келечек кооператив аркылуу алдык да. Анан келечектин негиздөөчүсү жана жетекчиси Эламан мырзага, мында иштеген юристтерге, жалпы эле келечектин жамаатына чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени Эламан мырза ушундай бир сонун ишти колго алыптыр. Ушул ишти ишке ашырып, канча элге жардам берип, канча элдин үйлүү болуусуна шарт түзүп берип атат да. Бул аябай чоң мындай кубанаарлык нерсе да. Аябай ыраазы болдум. Ошол иштерине, мындан аркы иштерине ийгилик каалайм. Кыргыз элинин алкышын алып, батасын алып, дайыма ушундай жакшылыктарды көбүрөөк жасап, элге үлгү болуп жүрө беришсин.